базадагы товар көтөрүлгөн. Долларга карабайт бул товар. Анткени Россия товарын берсе бизге доллар менен бербейт. Ал кайсы товар майдын мисалы май азыр данный момент Россияда көтөрүлүп атат. Мына барыбыз көтөрүп сатып атабызбы? Көтөрүп берип атат. Мына кант, мына өзүбүздүн канттын заводуна мисал алып койгула. Мына канттын өзүнө азыр 90-95 сом болду. Барып азайтып качы кант заводтан да неме сакарды. Өзүңөр ошонун баарын антимонополия иштебейт бизде Кыргызстанда. Өзүңөр баарын иштетпейсиңер. Анан кийин келип жеке ишкерлерге азыласыңар. Жеке ишкерлер өздөрү эле көтөрүп атат деп. Биз 100% ККМге каршыбыз. Силерге бир эле обращение бар. Силер бир эле выходын айтайын силерге. Мына өткөндө бабан баш болгон чоң ишкерлерди силер чакырдыңар. Ошол убакта айтсаңар болмок да. Бабанга баш болгон чоң бизнесмендерди колдонбойсуңарбы ошондой? Сиз качан кайсы мамлекетке барсаңар, неме, инвестиция чакырып эле баш жүрөсүңөр. Өзүнүн бабанга окшогон байлар толтура, Салымбекке окшогон байлар толтура. Ошолорду колдонбойсуңарбы? Ошолор так келбейби бияка биздин неме? Тиги ошол эле кымбат майлардан мисал мен өзүмө мисал алайын. Менде миллион деген акчалар жок. Эгер мен Россиядан прямой мисал Талас областында азыр алейн бар. Прямой иштеген дистрибьюторский. Алган бүттүгү прямой ала албайт. Бүттүгү колдон колгон өткөнүн алат. Анткени акчасы жок. Ошо бабан окшогондор, Салымбек окшогондор прямой дистрибьюция аса болбойт беле. Болчу. Наоборот, ошолордун баарын силер куугунтуктап, ошонун баарын тескери кылып атасыңар. Мындан кийин силерде бир эле вариант айтайын мен. Ачык эле айтайын. Мен эртең УКМК камалда камап койсун. Мен эл үчүн дайынмын. Силерде бир эле вариант бар. Же болбосо УКМКны ККМди токтотосуңар. Экинчи вариант ККМ токтой турган болсо, же Акылбек Сомбеков сиз кетесиз. Же болбосо Садыр Нуркожоев сиз кетесиз. Мен сизге прямой эле экөөңүздөргө прямой эле айтайын.